Ошарына жақын жерден арзан жер іздегендер барбы? Бұл видеоны аяғына чейин өтіп барыңыздар. 6 сотық жер тилкесі 590 миң сомға балануда. Қандай сонун бай? Негізі бұл жерлерде 700, 800, 900 миң сомдон 6 сотық жер тилкелері сатылып аткан болчу. Бұл жердің несінің акча зарыл болгондугуна байланыштуу талашып тартышып олтурбай эле болор жерине жақындатып айтып қойды. 590 миң сом. Бир аз эле кеми болот, ырымына гана 5-10 сом түшүп берет. Чегаралар такталган, бул жерде мына казыктары кагылган. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, архитектура кызматкерлери келип казыктарын каккан. Бул жагы 20 метр тетиги жылтыр болуп турган казыкка барат. Андан түз биздин унаабыздын артынан өтөт дагы. Бул жагы тетиги казыкка барат достор. Тетиги казыкка барат. Андан бул жагындагы мына жалтырап турган казыкка келет. Ушу жакшы көрүнсүн деп фольга менен ороп койдук да. Эми бул жагында келе турган болсок достор, шагыл завод бар бул жаныңыздардачы. Шагыл заводко суу келген, свет келген, ошон үчүн бул завод иштеп атат дүркүрөп. Карап коюңуздар. Мына. Ылдыйда болсо тетиги экскаватор, шахман, камаздарды көрдүңүздөрбү? Ошонун өзүндө мына экскаваторду жууп атыптыр. Ошол жерде чоң канал агып өтөт достор. Демек каналга жакынсыздар, бир 300-400 метр шланга алып туруп, мотор менен суу чыгарып, бул жерди жап-жашыл кылып, сонун бак отургузсаңыздар болот да. Бул негизи 6-километрден, жанагы 6-километрдеги военный час бар го, Жунда заправкасы. Ошонун түз чыгып, төркөчөдөн оң тарапка бурулуп, дөңсөнүн өзү менен түз бери чыгып келип туруп, каналдын өзүнөн дагы берки тарапка өтүп, ушул дөңсөгө келсеңиздер болот. 6-километрден кайра жакын. Учурда биз Оштогу баягы Ачы массивиндебиз. Эгер унаа менен келем дей турган болсоңуздар, эски мал базар менен жанагы Фуркат айлампасынан түз Алайды тарап, Алайды көздөй жүргөндө, буюрса 4 километрден кийин Кыргыз жана Ред Петролиум заправкасы бар. Ошол эки заправканын ортосунан түз эски мал базарды кайрай чыгып келе бере турган болсоңуздар, Ачы массивине карап келе бересиздер. Мал базардан өткөндөн кийин кирпич завод чыгара турган жайлар бар. Ошондон оң тарапка, сол тарапка буруласыздар дагы, каналды бойлоп түз келе бересиздер. Ачы массивинин үйлөрүн көрөсүздөр. Андан аралап өтүп, дал ушул жерге келесиздер. 6-километрдин тушуна келесиздер да, мындайча айтканда. Жолдору жакшы, унаабыз менен келдик, мына Фит келди. Тико, Матиздер келет. Чегаралары түшүнүктүү болду, документтери бар. Сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Келечекти ойлогон адамдар болсо, акчасы бар адамдар болсо, тарс алып коюңуздар достор. Какыраган эч нерсеси жок, суудан кыйла эле алыс тетиги үйлөрдү көрдүңүздөрбү? Ал жерде кадимгидей элдер көчүп келип жашап атат. Ал жерде суу дагы жок, свет дагы жок. Бирок светти эптеп тартып келип, свет эми келип калды. Мамлекет тарабынан жанагы бетон столбалар келип туруп, орнотулуп, свет тартылып келинде, сууну эми эптеп ичип ататтар да, ташып келип. Бул жака сууга жакын. Тетиги дөңсөдөгү трансформаторду көрдүңүздөрбү? Көгөрүп турган. Анын жанындагы курулуштарды көрдүңүздөрбү? Себеби ошол жака дагы буюрса свет тартылып, суу барып, кадимгидей курулуш жүрүп атты эле. Буюрса жакында көчүп келсе керек. Эсин номер экран астынан камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Эми сатыла турган жер боюнча сүйлөй турган болсок, эсин номер экран астынан камтылат, чалып байланышып келе бересиздер. Анан ээн тал экен деп коркпоңуздар. Буюрса 2 жылдан кийин келсеңиз бул жерди тааныбай каласыз, эркекче. Азыр эми акча любой эле адамда бар дагы, курулуш тез эле көтөрүлүп калып атат. Ошол жыйынтыктадым анда. Сиздерге насип кылган болсун. Чалыңыздар, документтер так. 590 миң сом. Кеми бар.